Урматтуу Ашырбек Мойдонович, азыр bir 2 сааттын ичинде мен сизге документтерди берем. Мендеги маалыматка таянсак, Кыргызстандын Кыргыз темир жолдору мамлекеттик ишканасынын орун басары Хасанов Алымжан Хакиевич деген. Бул башка мамлекеттин, башка өлкөнүн жараны экен. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңуздар, себеби мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесине ылайык башка өлкөнүн жарандары мамлекеттик кызматта, тем более жетекчи болуп иштегенге укугу жок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бир нече жолу Ашырбек Мойдонович, Кара Суу районунун 30 айылында жайгашкан бир чоң оорукана төрөт үйү бар да, ошону көтөрүп келдим. Батыр Алиевдин мезгилинде ага чейин, мына азыркы саламаттык сактоо министрине дагы айтып келдим. Эч бир мондай бир так маалыматты ала албай атам, же бул маселе чечилбей атат. Проблема бир эле нерседе, ошол жерде Союз мезгилинде курулган жакшынакай тосулган 1 гектарда жайгашкан оорукана төрөт үйү бар да. Болгону Минздрав өзүнүн балансына алса, ошол иштейт. Бир 5-6 врач менен камсыз кылыш керек да ошол оорукананы. Азыркы күндө коркунуч турат. Эгерде ал оорукана иштебесе, барып ошол жер сатылып кетиши мүмкүн деген жергиликтүү элдин мындай кооптонусу турат да. Ошого бир көңүл буруп карап койсоңуздар. Экинчи маселе, жакшы билесиз, ошол эле Кара Суу районунун Мады айылында, Башбулак айылында көп булактар бар. Ошо булактардын ошо суулар көпчүлүгү Ош шаарына кеткен. Эми туура Ош шаарында деле эл жашайт, аларды дагы суу менен, таза суу менен камсыз кылыш керекпиз. Бирок ошол менен биргеликте жергиликтүү элге суу жетишпей калып атат. Башбулак аты баш булак болгону менен 1 грамм суу жок. Элдер суу ташып ичет. А Мадыда мына Кыргызчек деген айыл бар. Ошо Мады айыл өкмөтүнө Кыргызчек деген участка. Ал жерде дагы азыр суу жетишпестик болуп атат. Себеби ошол 3 чоң трубада кеткен суулар көпчүлүгү Ошко кетсе, а кээ жолдо жарылып трубалар. Аны дагы мен көп айтып келгем. Ал жерге көп деле акча кетпейт. Ачылып калган трубаларды көмүп эле койсо, жамап, суу бардыгына жетишет эле да. Ошондуктан эми баягы ар дайым айылга барганда элдер маселени көтөрөт экен. Ошого Ашырбек Мойдонович, сизге кайрылганда ар дайым жоопту алабыз да. Мындай бир эффективдүүлүк жакшы. Ошондуктан министрлерге кайрылдым, жыйынтык чыкпады. Мына сизге кайрылып атам. Көзөмөлгө алып, мага бир жооп берип койсоңуздар. Рахмат.